кеңештин төрагалары, архитектура, госрегистр башчылары, райондук агрардык өнүктүрүү башкармасы, райондук оорукананын башкы дарыгери жана СОГП башчылары, ушу саламаттык сактоо тармагы, архитектуранын өкүлдөрү катышып атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул долбоор 2020 жылы башталган. Бул долбоордун жалпы бюджети $21 миллион. Бул дүйнөнүн бак тартылууга катыланып келет. Урматтуу айыл өкмөт башчылары, бул тегерек столго областтык деңгээлде өзүңүздөр барып катышып келгенсиздер. Бул боюнча сиздердин түшүнүк бар. Бул долбоордун негизги максаты ушул Касабин долбоору аркылуу биздин республиканын территориясынан тартылып аткан зымдар тартылган аймактарды ошол жердеги COVID-19 кийинки ошол кесепеттерин жеңилдетүү, андан сырткары бак чынжырчасы деп коебуз, өзүңүздөр билесиздер. Бул ошол продукциянын өндүрүштөн баштап сатылышына чейинки цикл болот. Ушуларга жардам берүү болуп саналат. Эми биздин 150 айыл өкмөтү болсо, биздин 12 айыл өкмөтү тең бул долбоорго катышып атат. Ушул долбоорго каралган сумма 5 миллиондон 11 миллиондун тегерегине чейин айыл өкмөттөрүнүн элдин жана жакырчылыктын элдин санына жакырчылыктын деңгээлине карата бөлүнгөн. Бул өзүнүн критерийи бар. Эми бизге жаңадан келип атат. Бул долбоор ошол Касабин линиясы өткөн райондордо айыл өкмөттөрүндө буга чейин иштеп келген. Ошол жерлерди трансформациялоо, ошол айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп келген. Мына Кудай кааласа бизге да жетип келди. Айыл өкмөттөрү бардыгы киргенсиздер. Ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча азыр райондук бир күнү областтык тегерек стол өткөн, райондук тегерек стол өтөт. Буга бир жакшылап катышып берсеңиздер. Анан ушул долбоорлорду ишке ашырууда биздин коомчулук, биздин жашоочуларыбыз Алистин өзү айтып тургандай ошо коомчулукту колдоо болуп саналат булардын негизинде. Ушу мурдагы кээ бирки бизде ишке ашкан долбоорлор бар. Эми алтында ишке ашып калган кагаз жүзүндө. Фактически ошол 1-2 кишинин кызыкчылыгы үчүн ишке ашкандагы долбоорлор. Ошого жол бербей, азыр ушу сиздердин катышууңуздар менен биздин эксперттер менен биргеликте иштеп, биз ушул долбоордун алкагында өзүбүздүн айылыбызга, өзүбүздүн ушул районубузга кандай пайда алып келебиз? Бир эптеп акчаны нары чачып, бери чачып түгөтпөй, ушул ичине биздин айылдарга пайдасы тие турган долбоорлор болуш керек. Ондо азыркы сөздү аймактык Алистин социалдык мобилизациялоосуна дарамет жолдор боюнча аймактык адиси Асанбек Рахмат. Танбек Учуш. Саламатсыздарбы, урматтуу Каралжоо районунун тургундары, айыл өкмөт башчылары, медицина кызматкерлери турат, айыл активисттери, райондук жетекчилер отурасыздар, баарыңыздар. Сиздер менен бүгүн биз дагы бир жаңы долбоорду баштоонун астында силер менен жолугушуп отурабыз.
Талантбек Кочуевич белгилеп кеткендей, ушул долбоордун аты жергиликтүү коомчулукту колдоо долбооруна кошумча каржылоо. Касамин жергиликтүү коомчулукту колдоо долбооруна кошумча каржылоо деген долбоор. Бул долбоор Талантбек Кочуевич белгилеп кеткендей 2020-жылы башталган. Бул башталган ошол долбоор түзүлүп, биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү, тийиштүү министрликтер менен макулдашылып, жогорку кеңештен ратификациядан өтүп деген ушундай иштерди аткарып келип башталган. Ошол 2020-жылы башталган. Анан бул жерде суроо болушу мүмкүн, Касамин долбоору деп, Касамин деп линия өтүп атат, кабарыңыздар бар бул жерде. Ошол 2016-17 жылдары ошол жергиликтүү коомчулукту колдоо Касамин долбоору деп башталган. Бул ошол линия өткөн айылдарга тийиштүү долбоор болчу. Бирок өзүңүздөргө белгилүү 2020-жылы бүт дүйнө жүзүндө COVID-19 пандемия башталганда биздин мамлекетте кургалы албай ал жерде дагы пандемия болуп, ошолукта тийиштүү жардамдар керек болуп атканда Дүйнөлүк банк жооп кылып, ушул пандемияга бир жардам ретинде ушул долбоорго эле кошумча каржылоо деп дагы кошумча грант берип атат бизге. Грант, кредиттик акчалар булар, жарым грант, жарым кредиттик акчалар берип, ушул долбоорго кошумча болуп калган үчүн Касамин деген эме турат. Суроо болуп калышы мүмкүн, Касамин линиясы бизге өтпөсө, Касамин бул жерде эмне кылып жүрөт дегенде ошол кичине түшүндүрмө. Так, негизги бул долбоордун негизги максаты ошол ковид пандемиясы кесепетин жоюуга арналган иш-чаралар. Же болбосо ошол медицина тармагындагы проблемалар бардык жерлерде бар, баарыңыздар билесиздер. Санитария тармагында проблемаларыбыз бар. Анан ошол убакта пандемия убагында мына жашоо каражаттары, же болбосо турмуш тиричиликке керектүү каражаттар боюнча дагы проблемалар болду. Жумуш орундарыбыз жок болуп калды, иштей турган жумуштар иш жок болуп калды. Мына чет мамлекетте жүргөн мигранттарыбыз кайтып келип, ал жакта да жумуш жок, бул жакта да жумуш болуп калды. Ушул маселени дагы эске алып, экономикалык объектилерди дагы куруу каралган. Бул да экинчи багыттарында долбоордо. Же болбосо ошол айыл жеринде жумуш менен камсыздоо боюнча жумуштар аткарылат. Долбоор 4 жылдык долбоор. Бул боюнча азыр кеңири мен кыскача айтайын, кеңири биздин презентаторлор айтышат. Долбоорду биз биринчи циклы деп, мисалы Ош областынын Кара Суу, өзгө Нокат районунун 23 айыл аймагында биринчи циклын баштаганбыз. Биринчи циклында ал жерлерде иштеп келдик. Азыр экинчи циклында ошо бүт Тоолу, Алай, Чоң Алай, Каракулжа райондорунун бүт айыл өкмөттөрү же болбосо ушул эки долбоордун алкагында жергиликтүү коомчулукту колдоо Касамин долбоору, анан кошумча каржылоо ушул долбоордун алкагында Кыргыз Республикасынын мына ушу 3 областында, Ош, Жалал Абад, Баткен областындагы бүт айыл аймактары камтылды. 186 айыл аймак болсо, 186 аймактын баары ушул долбоорлор аркылуу камтылып, ушундуктан айылдарга жардам алуу мүмкүнчүлүк түздү. Ошонун ичинде эле ошол Каракулжа районунун 12 айыл аймагы кирди. Азыр Талантбек Кочуевич айтып өткөндөй, ушул тийиштүү долбоордун тийиштүү критерийлерине жараша $64,500 $140,000 чейинки өлчөмдө ушул айыл аймагынын элдин санына, райондук жайланышына, географиялык абалынын жайланышына ар бир тиешелүү суммалар бөлүнгөн долбоор. Долбоор боюнча кандай каражаттарды кандай пайдалануу боюнча ушул эң негизи белгилүү кетүүчү нерсе тандоону же болбосо кайсы жака жумшоону жергиликтүү коомчулук тандашат. Жергиликтүү коомчулуктун ошолордун немеси, сунушу, ой пикири эске алынып тандалат. Андан кийин бул долбоор 24-жылга чейин болуп атат. 4 жылдык мөөнөттөгү долбоор. Бир топ иш-чаралар бар. Бир топ иш-чараларды сиздерден биргеликте аткарабыз. Азыр бул долбоор башталганда областта тегерек стол болуп өттү. Ал жерде айыл өкмөт башчылары көпчүлүк катышты. Бул жерде азыр эми райондун активдерин атабыз, сиздерди чакырып, андан кийин Талантбек Кочуевич айткандай айыл аймактардын активдери айылдарга непосредственно элдерге жеткиребиз.
сиздерди азыр менен райондо дагы шаар өзгөчө райондук структураларды кошо чакырып долбоор боюнча маалымат жеткирип жаткансыз. Эртең долбоорду ишке ашырууда сиздердин өзгөчө жардамыңыздар, сиздердин ролуңуздар жогору. Элди уюштурганга техникалык документтер бар, баягы объектилердин документтери бар, ошол райондук архитектура, баягы кадастр деген сыяктуу жана башка бүт службалардын жардамы керек. Именно ошол салмак сактоо багытындагы кызматкерлердин ошол тийиштүү мекеме уюмдардын жардамдары керек болот. Ушул жагынан бир жакшы жардам берип берсеңиздер сиздер. Анан долбоор боюнча азыр биздин презентаторубуз, биздин кесиптештерибиз сиздерге презентация берет. Презентация бергенден кийин суроо жоопту андан кийин улантсак. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Урматтуу ушул жыйындын катышуучулары. Алгач баарыңыздарды көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтамын. Сиздерди ушул долбоорго киришиңиздер менен кызуу куттуктап кетмекчимин. Анткени бул долбоордо чоң акча келип атат сиздерге. Эми азыр буга чейин дагы айтылып өттү көп моменттер, бирок ошондой болсо дагы мен айта кетейин, Арис боюнча, ушу долбоор боюнча кененирээк токтолуп айта кетсем. Арис Кыргыз Республикасында коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосы деп айтылат. Мына быйыл иштеп атканыбызга коомчулук менен 19 жылдын жүзү болуп отурат экен. Аристин уюштурулушу боюнча токтоло турган болсок, дайым эле мына 19 жылдан бери иштесек дагы көп айыл өкмөттөрдө, өнөктөштөрүбүздө ушул Арис программасы деп пайдаланасыздар. Арис бул уюм. Биз уюмбуз, агенттикпиз. Түзүлгөн датабызга токтоло турган болсок, 2003 жылдын 15 октябрында Кыргыз Республикасынын жарлыгынын негизинде атайын уюштурулган бул агенттик. Ошол эле учурда биздин уюштуруучулар, учредителдер болуп, бул Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы эсептелет. Айылдардын жана кыштактардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ассоциациясы эсептелет. Анан Counterpart шериктештик коомдук бирикмеси эсептелет. Ал эми уюштуруу укуктук формабыз боюнча биз мекемебиз, учреждение формасындагы коммерциялык эмес уюмбуз. Аристин миссиясына токтоло турган болсок, уже мына өнөктөштөр баарыңыздарга белгилүү, билесиздер, биз ушул Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жеңүүгө көмөктөшүү деген чоң миссияны коюп алганбыз. Бул миссияга жетүү үчүн кантип ишке ашат бул миссия? Социалдык жана экономикалык көйгөйлөрдү чечүү үчүн инвестицияны башкарууга жергиликтүү жамааттарды тартуу аркылуу ишке ашырабыз. Биринчиси. Анан ушул жергиликтүү жамааттарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көйгөйлөрүн, артыкчылыктарын аныктоодо, же болбосо инвестициялык пландарды иштеп чыгууда, ошол эле жергиликтүү жамааттардын ресурстарын мобилизациялоодо, атайын дараметтерди жогорулатуу аркылуу ишке ашырылат. Бул дегенибиз өзүңүздөргө белгилүү канча проекттер менен биз менен иштешкен болсоңуздар, сөзсүз бир нечелеген тренингтерди өткөрүп атабыз. Айылда ошол жамааттардын дараметин көтөрүү боюнча. Кийин Аристин бүгүнкү күндөгү инвестициялык пакетини айта турган болсок, биз азыр 308 миллиард 806 миң АКШ долларындагы проектлерди жасап атабыз. Дүйнөлүк банк тарабынан 184 миллион 349 миң АКШ доллары каржылап жатылат. Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан 83 миллиард АКШ доллары, Азия өнүктүрүү миллион кечиресиздер. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 32 миллион 900 миң АКШ доллары, ал эми айыл чарбаны өнүктүрүү эл аралык фонду тарабынан 8 миллион 557 миң АКШ доллары бөлүнгөн ушул инвестициялык пакетти, долбоорлорду реализациялап жатабыз. Эми Аристин донорлорунун кайсы тармактар боюнча инвестициялардын бөлүнгөнүнө токтоло турган болсок, бул эми жалпы суу менен камсыз кылуу жаатында 61% инвестиция ушул суу менен камсыз кылууга багытталган. Социалдык инфраструктурага келе турган болсок, бул 26%ды түзөт.
Ал эми айыл чарба багытында бизде 13%. Башкача айтканда 41 миллион 34 миң АКШ доллары инвестиция ушул тармакта иштеп жатат. Кийин эми долбоор жөнүндө маалыматка өтө турган болсок, азыр жогоруда коллегам айтып кетти. Каса 1000 бул Борбордук Азия, Түштүк Азия электр энергиясын берүү жана сатуу деген чоң долбоор. 2016 жылы ошол макулдашууларга кол коюлуп башталган долбоор. Ал эми биз сиздер менен ишке ашырып жаткан долбоор Каса 1000 жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору деп. Бул биринчи циклында болсо, тиги ошол веб өткөн максаттуу айылдык аймактарда ишке ашырылган. Азыркы эми биз айтып аткан тиги ылдыйда турган Арис, Дүйнөлүк банк, Кыргыз Республикасы менен ишке ашып аткан долбоор бул ошол кошумча каржылоо долбоору. Жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбооруну кошумча каржылоо долбоору деп айтабыз. Кийин ошол Каса 1000 негизги долбоорго токтоло турган болсок, айыл өкмөттөр буга чейин маалымат алып келишти. Облуста тегерек столдо араңыздарда маалымат алып элек кишилер бар. Жай мезгилинде бизде Кыргызстан жана Тажикстанда ашыкча электр энергиясы болот экен. Ушул ашыкча электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу максатында 2006 жылы Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистан менен регионалдык электр энергия рыногун түзүү боюнча аймактык келишим түзүлүп, ушунун негизинде бул долбоор Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ошол 18 июлда 2016 жылы кол коюлган. Бул долбоордун жалпы пландалган наркы кошумча каржылоонун 21 миллион АКШ долларын түзөт. Дүйнөлүк банк 10,5 миллион АКШ долларын грант катары берген, 10,5 миллион АКШ долларыны кредит катары берилген. Ал эми кредиттин мөөнөтү 38 жылды түзөт, жеңилдетилген мезгил анын ичинен 6 жыл. Пайыздык чен болсо 0,75% түзөт. Эгер ишке ашыруунун мөөнөтүнө токтоло турган болсок, жогоруда коллегам айтып кетти, 4 жыл 2020дан ошол 24 жылдар аралыгында биз ушул долбоорду ишке ашырабыз. Кантип, кайсы механизмдер менен, кандай иш-чараларды өткөрөбүз, азыр дагы токтолуп айта кетемин. Ал эми Кыргыз Республикасынан өздүк салым дейбизби, же кошумча каржылоо дейбизби, андай жок. Долбоордун коммуникациясын илгерилетүү максатында бизде Аристин биринчиден өзүбүздүн веб-сайтыбыз иштейт. Постоянно ар бир айыл өкмөттө болгон маалыматтарды чыгарып турабыз. Андан сырткары биздин Facebook'та, YouTube'та, Instagram'да атайын расмий баракчаларыбыз бар. Булар аркылуу биз бүт маалыматты ошол жерден берип турабыз. Издеп, таап, кирип ошол жерге эгер жакса эме кылсаңыздар, подписация кылып койсоңуздар болот. Бул сиздер тараптан бизге абдан чоң жардам. Себеби бизге эксперттерге да ушундай задание берилген. Активно иштеп, ушуну айыл өкмөттөр дагы ишти тездетет экен, башкача айтканда. Сиз мага чалып маалымат сурап отурбастан ошол жерден алып алсаңыз деле болот экен көп маалыматтарды. Кийин бизде жана сиздерге айттым, биз прозрачность, анан бизде кайтарым байланыш деген бар деп. Коомчулук менен кайтарым байланыш механизми иштейт. МОЗ деген атайын бир отдел иштейт Аристе. Бул ошол Аристин долбоорлору жөнүндө бардык долбоорлор боюнча, бардык болуп жаткан иштер боюнча, бардык ушул жасалып аткан долбоорго тиешелүү суроолор боюнча арыз, даттануу, кайрылуулардын баарын ушул жерге калтырсаңыздар болот. Суранып кетерим сиздерден. Мондай биз сиздерге буклеттерди беребиз. Ар бир айыл өкмөттө биз эми ушул 18-19 жылдан бери иштеп, барыңыздарда Аристин информационный стенди бар, маалыматтык. Ошол маалыматтык стендтерди убакыттан пайдаланып, суранат элем, тазалатып, ошол жерге биз ушундай кагаздарды беребиз, илдирип коюңуздар. Бул сиздер менен биздин ишти жеңилдетет. Сизге келип Арис пул бериптир, кайка кетти деп алар түшүнбөй эле сурай берет да. Бизге да келип алып ошол эле суроону берет, өкмөт пулду башка жака жумшай берди деп. Ошондой вопростордун алдын алыш үчүн, же болбосо дагы башка, балким таза суу маселеси, балким жайыт маселеси, балким жөн эле өздөрүнүн мектептеги туалет маселеси боюнча келеттир. Ушуларды ушул жака илип койсоңуздар. Анан бизге бирден сүрөт берип коесуздар, сураныч.
Бул жерде бүт биздин контакттар жазылып турат. Сайттын, электрондук почтанын, социалдык тармактардын адрестери бар. Бүт ошол кайрылуулардын баардыгын ушул жерге билдирсеңиздер болот. Суммаларга озеки токтоло турган болсом, биз азыр бизде жана сиздерге айттым, неме жок, курс боюнча маалыматыбыз жок биздин. Биз ошол доллар түрүндө бөлүнгөн эле маалымат бар. Кызылжар айыл аймагына 88.500 доллар бөлүнгөн. Райцентрден 110 километр алыс экенсиздер, 20дан ашык пайыз жакырчылык деңгээли, населенияңыз 7085 эле экен. Чалма 88.500. Ылайтала 108.000. Ойталда 3200 эле население бар экен. 64.500. Кара Кочкор 88.500. Алайку 88.500. Карагуз 88.500. Каракулжа 140.500. Каракулжанын саны 26.823. Бир шаардын тургундары жашайт экен. 12% бедность экен. Капчыгай 64.500. Кеңеш 88.500. Кашкажол 108.000. Сарыбулак 88.500. Бизде Долбоордо имарат салууга каралган эмес, акча жетпей калат экен. Себеби эгерде жана башка өкүнүү дагы облуста дагы ушул маселени козгошкон, башка айыл өкмөттөрдөн фак бар, оборудованиясы жок, ачылбай калып кетти, разрешительный документтерде проблема депчи. Биз биринчиден Аристе айттык го, туруктуулук долбоордун бүтүшү, ошол иштеп кетиши. Өзүбүздүн инженерлер дагы оценка кылат, көй калат да, же ичинде оборудованиясы жок, тышы баягы биздин стандартка туура келгендей энергоэффективный баарын бүтүрүп салган менен сууну киргизип, жайыны кылып, башка маселелер калып кетет да. Инвентаризация, инвентарлары. Больница бар бизде чамалачы, больница бар. Бирок эме жок, жылуу жок да, ичинде ысылайт, тоңпа суу. Ошол болобу ушула? Буну эл менен баягы фокус-топтор болгон маалда, эми башка ошо мобилизация болгон маалда бул маселени көтөрүп чыгып, эгер приоритетный направление деп тандала турган болсо, жазса болот бул долбоорду. Жазса болот. Таза сууга, жолго жок. Медицинанын экономикалык объектилер ошо. Экономикалык. Капиталдык ремонтка акча болобу? Медицина мекемеси. Объекти боюнча. Жанагы кестешим айтып кеткендей, ар бир айда биз фокус топторду өткөрөбүз. Фокус топторду өткөргөндө айылдын деңгээлинде коомчулук ошол сиздин ГСБңиз капиталдык ремонтко муктаж деген проблеманы көйгөйдү көтөрүп чыккан болсо, кийин онлайн платформага биз беребиз. Ошондо ал жакшы голос алып, эл ошого голосовать этип, колдоп, ошол жакшы биринчи орундарга чыкса, ошону обязательно Ошондо проекттин мен өзүбүз түшүнөм. Фокус топтор деген коомчулуктун деңгээлинде өткөрөбүз. Ар бир айылдачы ал 4 бөлүнөт. Жанагы айылда лидер адамдар, анан жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жана аялдар тобу, анан жаштар тобу деп 4 фокус топ өткөрөбүз. Ошондо фокус топтордон протоколго чыгыш керек. Барды колдош керек. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуулары, саламатсызбы, Антонович. Кечеги жакында эле обул администрацияга бардыңыздар, 6 айлык жыйын боюнча. Ошол жерде айтты, мен сиздерге маалымат катары айтып кетейин. Эне менен баланын өлүмү боюнча Кыргызстан боюнча Каракулжа району 1-орунда турабыз. Себептен ушул убакка чейин бизде рентген, УЗИ аппараттар жок, доплер менен. Биз ушул убакка азыр мына жакын убактан бери частный УЗИге барып суранып жүрүп, 250 сомдон азыр 11 жумалыктан баштап төрөгөнгө чейин өткөрүп, кече жакында бир экөөнү таптык. Ошол баланы биз
бала жана туаса кемтик менен төрөлгөн бала өмүр бою ата энени да кыйнайт, бизге да результат берип атат, ошонун жана прерывание беременности деп коет, боюнан алдырат. Ошол жолго барып атабыз да. Анан медицинаны эми жакында эле мына өзүңүздөр бардыгыңыздар көрдүңүздөр, 20-жыл менен 21 жылда ковидти бул өзүнүн немесин көргөздү. Биздин саламаттык сактоо министрлиги колдон келишинче жардамын берип атат, жана жөнөкөй жарандарыбызга жардам берген. Ошол эле мезгилде дагы жетишпестиктер көп биздечи. Анан мына мен айтарым, бул долбоордун немеси бул ковидтин кийинки кесепетин алдын алуу экен да. Ошондо мына айлык өкмөттөрдөн сиздерден суранарым, башка жакка буруу үрбөй, медицина тармагына жардам берсеңиздер, бул адамдын өмүрү, адамдын ден соолугу эч качан бааланбайт. Баа жеткис да. Бул айлык өкмөттөргө сиздерге айтарым, айлык өкмөт ошо жашаган айлык өкмөттө жашаган элдердин ден соолугу бул сиздерге, бизге, бардыгыбызга тиешелүү нерсе. Андан кийин бул биз кээде айтат, бизде элементарный кээки больницаларда анализаторлорубуз жок, анализ чыгара турган. Рентгендерди койсок болот, например, Кара Куз айлык өкмөт, 2 айлык өкмөт биригет. Сарбулакка койсок болот, ушунун баарын келтирбейли ошол жерден рентген тарттык, бизге жөнөтсөк. Кара Кулжада башка бардык райондордо бар, мына Кара Кулжада стационардык рентген жок. Слой менен тарталбайт, цифровой стационардык рентген жок. Бизде портативный бар, ал слой менен тарталбайт. Например, глубокий перелом омурткалардын сыныптарын тарталбайт. Анын айынан биз ошко жөнөтүп жүрөбүз. Канчалаган жарандарыбыз кыйналып, мына ковидтен көрүндү. Бизде өпкөнү тартканда КТга жана компьютердин томографияда ошко жөнөтөбүз. Ал ошко баргандан кийин жаткан, анын жол кырасы ичкен, жеген бизге канчалык затрат алып келип атат биздин жарандарга. Анализин, например, Алайыптан жакшы анализаторчу болсо, Алайыптан анализ чыгып эле бизге врачтардан консультация берип, ошол жерден назначение алса болот эле. Мына аристократтерге чоң ыраазычылык билдирем, ушу медицина тармагына көңүл бурганыңыздарга, эми ушуну доказап туруп, мына айлык өкмөттөрдүн биргеликтерде медицина тармагына аябай жардам берсеңиздер, анан мына жаш кадрлар менен тартканга ар жерде эле суранып жүрөм, ярмаркаларга, министрликке чейин барып атам. Ошонун үй жайлары бар. Ошонун ремонтторуна карап берсеңиздер, например, ушуну киргизсе болот да үй жайын, больницанын тармагында үй жайын карап берсе, ремонт кылып берген. Жок, больницанын тармагында, например, больницанын ичинде мына Кызылжар айлык өкмөтүндө больницанын үйү бар. Жаш служебный квартира бар да. Ошону эле ремонт кылып берсе болот да, например. Ал муниципал менчикте жок, больницанын немесинин тармагында турат. Ал эгерде коомчулук жанагы биз айтып атабыз го, чогулуштарда коомчулук көтөрүп протоколго түшүп, анан онлайн голосование койгондо, ал неме болсо, ошону азыр мына жерде дагы бизде мына биринчи циклда биз Өзгөн районунда 50 аймак менен иштештик. Өзгөн мына Жалал Абад, Баткен областарындачы 50 аймак менен иштештик. Ошондо бизде биринчи циклда медицина жаатында только фаптар капитальный ремонт бар. Анан экинчи сиз айтып аткан УЗИ аппараттары алганга, анан скорый помощторду алганга 3 гана нерсеге уруксат берди. Анан эми азыр Дүниелик банктын талабы менен иштейбиз да биз. Анан бирок ошондо дагы эл көйгөйдү көтөрүп чыкканда дагы ал маселелер аткарылбай калды. Кээ бир айлык өкмөттөр. Себеби ал жерде штат бирдиги чечилиш керек экен. Анын туруктуулугун бирөө мойнуна алыш керек экен. Айлык өкмөт алабы же жанагы больница алабы, фаб алабы дегендейчи. Анан ал жерде анын эгер скорый помощь алып кала турган болсо, анын жанагы чыгымдары, транспорттук чыгымдары, ошо ремонтту, анын бензини, тем более жанагы скорый помощьта иштеген 2 смен болуп иштеш керек экен да. Ошолдор чечилбей калып, көп жерде ошол жагы. Ошону мен сизге жооп берсем, азыркы убакта бизге буга чейин бизге скорийлар берилген, баардык маселелер чечилген. Баардыгы ремонттору, бензини, баардыгы мына биздин соопунун мойнунда. И штат боюнча бизде азыр Кыргызстан боюнча эле алдыңкыда биз турабыз. Баардык штаттар толтурат. Например, Каракулжа району, Кара Суу районунда 60% болсо, бизде 76 уже высший порогко жетип калганбыз. Баардык жерде штат толтурат. Бир гана дарыгерлердин гана немеси болуп атат, жетишпестиги болуп атат. Эми ал маселе бул жерге тиешеси жок дейм да. Неме болчу? Эгер баардык олар чечилген болсо да проблема жок. Фокустук сөйлөп чыгып, биздин онлайн голосованияда жакшы голосование болсо.
Жоқ, билим берүүгө болбойт. Анан эми бул жердеги маселени жана эл топтолгондо айыл өкмөт менен биздин медицина кызматкери элдерге ошо жеткиликтүү маалымат берип, бул основной медицина жагына каралган экен, ошону колдоп бериңиздер деп биз аракет кылсак болгудай деп ойлойм да мен. Мынау дагы өзгө ошол жанагы 51 циклдагы 50 айыл аймак боюнча ограничение болуп койгон да. 60% медицина жаатына, 40% жанагы медицина жаатына иштетсеңер болот, 40%-на чейинки сумманы. Андан калган сумманы жанагы экономический пайда болгон жана кошумча кредит табуу боюнча жеке ишкөзүлүккө иштетсеңер болот деп коюлду. А бул экинчи циклда бир жакшы жери кааласа 100%-ын дагы ошол медицина жаатына, кааласа 100%-ын экономическийге иштетсе болот деген курсак берилди. Ошол ограничение койбойсуздар. Бизде 40% болсочу биздин полномочиябызда жок, анда азыр ограничение болмочу. Биз азыр келдик сиздерге долбоордо ошол жашоо каражаттарын колдоо булагы. Бир направление медицина, экинчи направление деп экөөнү бердик. Аны тандаш, чечим кабыл алыш бул сиздердин милдет. Эл чечет деп атабыз, коомчулук. Элди мобилизация кылыш, уюштуруш, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш, онлайн голосованияга содействовать кылыш бул сиздерге. Мен сиздерге айтып кетейин, неме ковид убагында врачтардын кадырын аябай билгенбиз да, бардыгыбыз элечи. Ковид унутулду, азыр блогерлер чыкты, 1-2 врачты жок эмес, 1-2 врачтын артынан бардык врачтар жаман аттуу болуп, азыр бирдекесен койчу врачтарды деген сөздөр чыга баштады да. Эми азыр эртең эле бирдеке десең медицинага жардам берилип атпайбы деп бул жака бурулуп келсе 100%, например. Бир айыл өкмөттөн 1-2-3 чыгып элечи, элден оюн башка жака бура берсе, анда кандай болот сиздерде? Медицина бир тыйын да бөлүнбөй калса. Туруш керек эмес да. Бул жерде жана биз айттык го критерияларды. Аялдар келет деп атабыз, 50%. Биз 100 кишинин мнениясын биз эч ким өзү искажать кыла албайбыз. Айыл өкмөт дагы, эксперттер дагы. Бардыгы протокол түрүндө болот. Ар бир азыр бүгүнкү сүйлөп атканыбыз дагы протокол түрүндө. Бул жөн эле калбастан бул которулуп дүйнөлүк банкка чейин жетет. Биздин ИСУ деген атайын информационная система управления деген эмебиз бар. Ошол жерде кирип турат. Эч бир информацияны искажать кыла албайбыз. 50 аял катышып, 50 жаш киши катышып, арасында инвалид, картаңдар отурса, ошол кишилер көйгөйдү көтөрүп чыкса, биз аны жок мындай дегенге сырттан келип биз билбейбиз биринчиден. Экинчиден бул ошол өзүңүздөр мобилизация кылып, айттым го, өзүңүздөр түшүндүрүп, анан эл ушул чечимге келсе, биз ошону протоколдоштуруп, биз МОЗ, АРИС, Дүйнөлүк банк, ушулардын ортосунда, сиз жергиликтүү өзүн башкаруу администрациянын ортосунда биз көпүрөбүз. Байланыштырып, кайсы механизмдер менен иштейбиз, кантип ишке ашырабыз. Башкача айтканда, мына жалпак тил менен Дүйнөлүк банктан бул акчаны кантип сиздерге алып келебиз деген жолду гана көрсөтүп турабыз. Калганын сиздер өзүңүздөр чечесиздер. Көйгөйдү. Урматтуу катышуучулар, кечиресиздер. Азыр мына суроо берип атканда, сунуш боюнча пикир айтып атканда, сиз өзүңүз тааныштырып кетсеңиздер, негизи протоколго жазабыз. Силердин ой сунушуңарды протоколго түшүрүшүңүз керек да. Аты жөнүңөрдү кызматыңарды айтып койсоңуз тураңыз. Менде суроо бар. Меники Карагулжа, директор Карагулжинский совпы. Мен жолдош бул айта алабыз. Менин суроо бар, биринчиси сумма боюнча. Асанбек Жамалович билесиз, мына Кашка жолу менен биздики бирдей 108 миң доллар. Кашка жолдун населениясы бизден 3 миң калат. Мен 2021 май айында ошол суммалар боюнча маалымат алганда биз 110 миң да. Ошону тактап берсеңиз. Экинчиси СДС боюнча сөз болуп кетти. СДС боюнча. Анан мына жерде мобилизациянын матрицасында графигинде ноябрь, декабрь айларында уже микропроекттерди аныктоо өтөт деп турат да. СДС'ни азыр презентацияда уктум. Атай тендер жарыялап, бир специалисттер келип, ар бир айыл аймак боюнча райондун деңгээлдеги кайсы СДС'ти түзсө болот деп аныктап берсеңиздер да, ошого успеть этерби? Башка компания да. А биз микропроекттерди аныктаган маалда уже экономический долбоор кайсы багытка багытташыбыз керек, ориентир алышыбыз керек да. Анан үчүнчү суроо,
онлайн добуш берүү, элдик жыйын, фокустоо жана башка иш-чараларды өткөргөндөн кийин кайсыл микропроектини Ариске сунуштайбыз. Точканы кайсы орган коюп, кеңеш коелу же онлайн добуш чечеби же элдик жалпы жыйын точка коюп. Себеби антпесек ар бир айында өздөрү талаша берет. Аны практикада болот го. Талаша берет. Акыры бирөө точка коюп бериш керек да. Бuna болот, бuna болот. Рахмат суроого. Биринчи сурооңуз боюнча, суммалар боюнча. Азыр бул жерде ар бир айлык мут боюнча карасаңыздар калкынын саны, географиялык жайланышы ар түрдүү. Бул жерде ар бир айлык мутка детальный сумма каралганбыз, группировка болгон. Приближенный ар бир немеге кылганбыз. Бул бүт маалыматтар биздин Кыргыз өкмөтүнүн менен Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги менен тиешелүү органдар менен макулдашылган маалыматтар. Ар бир айлык муттарга где-то ар бир өзүнчө эмес, группированный кылып көрүп турсаңыз 88 миңден 2-3 турат, 64 миңден 2 турат. Ошону эске алсаңыз, 1-2 миң долларга барып кеткен ушунда. Бул суммалар бекитилген, бул дүйнөлүк компания Кыргыз өкмөтүнүн бекитилген суммалар өзгөрбөйт. Кийинки сурооңуз СДС боюнча, график боюнча. Туура айттыңыз, биз эми бул долбоор, жаңы долбоор. Андан кийин бир нерсени эске алышыбыз керек. Мына 2003 жылдан бери Арис Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп аткан болсок, бизнес тармагында, экономика тармагында биз бир топ долбоорлорду буга чейин аткарган эмеспиз. Бул жагынан биздин именно Аристеринде, Арис иш тажрыйбасы азыраак. Ошондуктан биз бул жерде бай консультанттарды тийиштүү ошондой адистерди кызматына муктаж болуп, тендер өткөрүп, ошолорду тандырганга муктаж. Ушул жерде бизде бул жаңы долбоор, бул план, сиз айткандай бул долбоор график бир аз ары бери жылышы мүмкүн. Ноябрда эмес, булар жылып кетиши мүмкүн. Бул примерный планыбыз. Үчүнчү не боюнча, бул долбоорго ким конкретно точка коет? Азыр мына примерно биздин кесиптеш сиздерге процедураны айтып өттү. Мен мындай жакыныраак түшүндүрсөм айтсам, мисалы үчүн 108 миң сизде лайдалады, 108 миң суммаңыз болсо, суммаңыз бар. Азыр биз мына бул жерде мына район главврачы айтып өтүп кетпеди, мына медицина жагына көңүл бурулайлы деп. Өзүңүздөр байкасаңыздар, мына райондун тармактарынан бүгүнкү чогулуша именно медицина кызматкерлери көбүрөөк чакырылган, көбүрөөк турат. Бул да бир ошондой бир ошолорго маалыматты бир ошолорго жеткирилген бир неме. Андан кийин маалымат биз райондо, аймакта ар бир айда ушундай маалыматтын долбоордун максаттары, суммалары жөнүндө бүт баарын айтып, анан иш процесстери кандай жумуштар аткарып маалымат беришет биздин тийиштүү адистерибиз. Ар бир айылда мисалы үчүн бир айылда сиздин айылыңызда 7 айылыңыз болсо, 7 айылдын ар биринде ушундай маалымат берет. 7 айыл өзү 7 көйгөй чыгарышы мүмкүн. Сиздин суммаңыз 108 миң эле, же болбосо бир 8 миллион тегерегин акча дейли примерно. Анан биз кесиптешим айтып өтүп кетти. Биз жерлерде биз менен иштешип турган коомдук уюмдар түзөбүз. Же болбосо ар бир айлык муттун деңгээлинде баягы айылдардын инвестициялык ассоциациялар деген бир уюм түзөбүз. Уюм дейбиз, же болбосо бир ячейка түзөбүз, жерде иштеп. Ал айлык кеңештин деңгээлинде каттоодон өтөт, айлык кеңештен каттоодон өтүп, анан ушул жерде бул жерде ар бир айылдын өкүлдөрү болот. Ал жерде тийиштүү айылдын санына жараша бир 7-15 же болбосо 11 деген сандар айылдын санына жараша ар бир айылда өкүлчүлүктөр түзүлөт. Комиссия түзүлөт. Же болбосо мындай айтканда комиссия ошол акчаны бөлүштүрүп көчүрөт. Айыл өкмөтүнүн башчысы кызмат абалына байланыштуу ушул комиссиянын мүчөсү болот. Ошол убакта ким айыл өкмөт башчысы болсо, ошол комиссиянын мүчөсү болот. Комиссиянын төрагасы болот, комиссиянын мүчөсү болот. Анан ошол бүт айылдардан келген айылдарда сунуштар көтөрүлөт, фокус группаларда. Рахмат. Чындап айылдарда байлыкта болгону менен бирок жатканга жер жок да. Анан кышындасы күнүнө ооруп калса, темир жок, жылуу жок. Бизде байлыкта экен да, так нерсе жок.
Adamlar görünür, korular, karayolu çekilleri hiç kadar. Benden sonra dedim, eğer uşuğa Cenab-ı Bölümün akçan meselene cıllık kıza bulu, o tabi kıza bulu, bari sana. Dokumenti dayağı bizim Malikül Kontratında, Yengeçli Köşeler'de kendisi düzü, ilgi kurat sündürüyoruz. Mümkün buluşunca o akçanın bari sana özdeşleri deyiz. Bura, ama şunun ilgisinde o şu bari sana şart tükürsek, kendisi yaşlar. Бұл жерде егер ошол больницада өткөн болсоңуз баягы биз айткан талаптар элдин ошол коомчулук айылдардын өкүлдөрү айылдын тургундары баардыгы колдосо болот. Бир гана маселени эске алыш керек, бул неме боюнча жылуулук боюнча дүйнөлүк банкта мына биздин президент карадыган экологияга климаттын өзгөрүүсүнө өтө талап жогору. Если сиздин немеңиз көмүр менен боло турган болсо болбойт. Bizi takıl zor işte. Егер де азыркы Анточевич айтып кетти, азыркы жалпы эл үчүн салмак сактоо тармагындагы рентген аппараты же болбосо баягы УЗИ, ар бир айыл өкмөттүн аймагында участкалык органдар бар, бирок ал жерде калктын саны же болбосо баягы адис жагынан көйгөй болушу мүмкүн. Анан баягы скорый машиналар деле көйгөй көп болду экен, аны караганга бир анан мен жеке оюмда кандай деп ойлойсуздар, эгерде ошол 12 айыл өкмөт биригип туруп, ошол райондун калкы макул болсо, ошол өкмөттүн ушул бөлүнгөн суммадан азадан бир түшөрөн органдар баягы эки УЗИ, эмелек аппараттар алып бергенге болот, эгер эл макул болсо. Баардыгын ушул айтат. Bizde sizde murda biz bilen işleyip жүргөнсүз, билесиз, 1-2 айлык өтөр биригип бир объект кургунчулар болгон. Андан кийин райондун деңгээлинде ушундай чогулуп бир неме кылган деген мындай пока практикада жок. Буну индивидуально карап көрөлү. Буну неме кылып биз индивидуально карап, жогорку жетекчилик неменен көрөлү. Бул жерде эми бир аз татаалдыраак маселе болушу мүмкүн. Эмне дегенде 12 айлыктын ар биринин өзүнүн макулдугу керек, элдин макулдугу керек, баягы ИАС неменин уюмдун комиссиянын макулдугу керек. Бирок индивидуально ар бир маселени индивидуально карап, консультациялык көрөлү. Суммалардан кейін кімдер оятады? Шынға мысалы сумманы қысқарту түседі. Шыннан кейін дағы айлық өткір қалауы қайраған. Олды пікірбірек жасаса болу. Басқа айлықпен жаза берсек Буюрса, эми баштап атабыз долбоордон. Бир астатык. Бирок сиздер ар бириңиздер тиешелүү суммаңыздардын баардыгын аласыздар. Мыналы бир эле пример мына долбоордо. Мыналы айлык өкмөтү бар, билесиздер. Мисалы үчүн ошол дестат кургандан кийин баардык долбоорлордон акча ашып калгандан акырында ремонт иштери кылалы дегенде туруп, калган акчаны да бөлүштүрүп берип, ремонтка дегенге чейин барып атат. Значит, силер ошо бөлүнгөн суммаңарды аласыздар. Алайық айлық өкмөтүнүн башчысы Эргешбаев Бакбек. Мынау мен айтайын дегеним суроону. $88,500 алайық айлық өкмөтүнө деп. Алайық айлық өкмөтүндө мисалы ар бир айылдардын ушундай айтайлы медицина тармагында көптөгөн маселелер бар да. Айта кетсем, жаңадан бир айылга ФАП куруу маселеси бар. Ошол эле бир мезгилде ФАП бар айылда дагы бир зданиясын ремонт кылууга, же болбосо тез жардам машинасын алууга ушундай муктаждыктар бар да. Мына бөлүнгөн акчаны ар бир айылга ушундай маселени чечип, башкадан дагы бир айылга тез жардам алып, же ФАП куруп, же ремонт кылып, ушуну бөлүп баардыгын ишке ашырууга болобу? Ар бир айылга. Көйгөй бар, себеби ал жерден жана фокус топтор, ар бир айылдан түзүлгөн фокус топтор өздөрүнүн айылына муктаждыгын айтышат да. Ошонун баардыгын жетишинче бөлүп иштесек болобу? Болот да. Жакшы суроо бердиңиз. Бул суроону мындай деп сөйлөсөк, сиздин суммаңыз $88,000 болуп атат да. 80. Анан азыр өзүңүздөр билесиздер, акыркы 2 жылда баалардын баары өсүп, кымбаттап кетти. Азыркы күндө мурдагы 3 миллион 4 миллион кылган фактар азыр 3 миллион 4 миллион түппөй калды. Ошол строй материалдар, жумуштар, немелер,
ошол баягы работалардагы немеси кымбаттап кетти да. Буну эске алыш керек. Менимче билбейм эми ал жерде кандай неме болот. Бирок мүмкүн болушунча биз эртең ушул долбоор бүткөндөн кийин сиздерге да көзгө көрүнө турган, элге да көзгө көрүнө турган объект бүтүрүшүбүз керек. Мүмкүн болушунча ирирээк объекттер кылышыбыз керек. Ал үчүн түшүндүрүп жетишибиз керек. Да сиздин 3 ай айлыгыңыз бар, сизде оңойраак. 10, 11, 7 айылдан немелер, аларда кыйыныраак болот. Бардык ошентип бөлүп тартып берсеңда, бардык өзүбүзгө деген болот. Баягы комиссиянын ичинде бардык өкүлдөрү турат, депутаттар турат, өкүлдөр турат, аларды тартыш мүмкүн да. Бирок ошол жерде жеткиришибиз керек, бир көзгө көрүнө турган, жакшы турган бир объект. Экинчи маселе. Мына биз айттык, былтыркы жылы биринчи циклда мына Өзгөн, Кара-Суу, Нокот райондорунда биринчи циклда биз ишке ашырдык, долбоор ишке ашырып баштадык. Ошол жерде көйгөйлөр чыкты. Ошол объектилердин документтери боюнча госактылары жок, немелери жок, техникалык документтери жок. Техникалык документтери жок, объектилер кабыл алынбайт, ал жерде иш жүрбөйт. Ал жерде андай ремонт ишинде эч кандай биз инвестиция сала албайбыз. Дагы айта кетүүчү маселе, ушул долбоорлордун биз каржылай турган долбоорлордун баардыгы айыл аймагынын экономикалык өнүгүү программасына кириш керек. Же болбосо айылдык кеңештин депутаттарында ролу бар, ушул жерде ошолор бекиткен программага киргенден кийин гана каржыланат бул долбоор. Ушундай да бир Менде суу бар да. Сарбулак айылдык социалист. Мынерде мен бөлүштүрүп көрдүм да, айылда дармондаштык кеңештирип. Ошондо тегерек саз менен конуп койтала деген айыл бар. Ошо эки айылдын эли макулдашып биригип акчасы. Бир ФАП курса болот. ФАПтын баардык документи даяр, араптар менен иштешип атып, бир нерден нарушение болуп жок болуп кетет. Эмелери бар, жерлери чечилген, жанагы апызылары чечилген. Бул каражат жок. Бирок бул эки айылдын ортосу кошулушта бөлүнүп турат. Экөө мен билем элдер макул болот. Экөө биригип каражатына бир ФАП курса болот, бул акча жетет экен. Эки айыл акча каражаты бир эле айыл аймакка бөлүнүп атпайбы? Например, ошол немеде 88.500 мың болуп атат сиздерде. Ама мен 7-ге барып көрдүм. 88 мың болуп атат. Эми болот. Эки айылдын макул болсо, айылда көйгөсү, андан кийин айыл аймагынын деңгээлде комиссия макул болсо. Дагы бир маселе. Бул жерде айтыш керек. Ошол жерде ФАП барбы жокпу? Мурда бар беле жок беле? Жок. Муну бир кандайдыр бир себептен жок. ФАП бар беле жок? ФАП жок болсо анда маселе дагы туулат. Ошол штат барбы? Ошонун каржыланган бюджет барбы? Ошол маселени чечилгенден кийин анан каржылашыбыз керек. Главврач өзүнөн штат чечилет, 5 секунд. Жок, ол штат чечилбейт. Штат чечилгенде бир топ маселе, ал бу жерден эле айыл өкмөтүнүн же райондон чечилбейт да. Аны министрликте макулдаш керек болуш керек. Менимчечи. Немеден? Бюджеттен керек болуш керек. Бул жагына карап, мүмкүн кийинки жылга пландаштырган болсо, анда бир тийиштүү кепилдик каттар, ошол райондон тийиштүү райондон салмак топтоо тармагынан, министрлик тармагынан тийиштүү гарантиялык каттар керек болот. Азыр дагы башталдык да, азыр КБК айыл өкмөтүндө 11 айыл бар. 11ге бөлүп көргүлү суммаларды. Эмне жаза керек? Эч нерсеге жетпейт. Бир айыл өкмөтүндө бир участкалык больница болсо, жок дегенде ошол жерде оңдоп, элдин баардыгы ошол жерге келип көрүнөт. Ошого окшогонду элге кичине неме кылыш керек. Анан кийин ар бир ФАП салабыз. ФАП дегенди сала албайсыздар. Burada 7-8 milyon bilen bütkön FAP'tan hazır ekesi kımbattap ketti. Stroy materyal kımbat, kızmat kımbat. 5 milyon ol FAP'tı salganda içindeki abartılı dönüyasından böt bardığı bütüş gerek. Sırtın salıp koyup içinde çok FAP kızmat kılbaydı şimdi. Sizlerin altınızlardan şu bizge gelip düşünürüm. Bizde şu yol salıp bizmeden kızmattaşı şu bizden göy-göydü çeçiyorga jardan berip atkan Aristin öküllerine rahmat aytaylı işlerine iyi kalaylı jaman olaylı anan gelip bergeningizlerge rahmat şu jakşılap şu dolborlardı ынтымак менен ишке ашыра алайын. Урматтуу айыл өкмөт башчылары азыр айбеттен кийин келсеңиздер иш бар.
Sizlerden kengеш aldım. Урматтуу айлык башчылар, айыл аймагынын деңгээлиндеги баягы тегерек столдорду биз 15-ден кийинки пландаштырып атабыз. Мына биздин райондук адистерибиз сиздер менен индивидуальный телефондо байланышып пландаштырат. Сиздер айткан пландаштырат. Биз бул Арис уюму менен көптөн бери иштешип келебиз. Көптөгөн жигердүү иштерди алып бардык. Бүгүнкү мына иш-чарадагы өзүнүн жакшы натыйжасын берди деп ишенем. Себеби бул жерде көбүнчө ушул медицина тармагында экен, андан кийин ушул экономика багытында, ушул жеке ишкерлерди колдоо багытында экен. Кудай кааласа проектлер менен да жакшы иштерди алып барабыз деген ойдомун. Рахмат ушул Арис уюмуна дагы ушинтип элди калкты колдоп жүрө беришине биз тилектешпиз. Мына бүгүн биздин райондо ушул коомчулукту колдоо Арис тарабынан Каса 1000 долларын ишке ашыруу боюнча тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин төрагалары, райондук мекеме уюмдун жетекчилери, саламаттыкты сактоо мекемелеринин өкүлдөрү келип катышып, жакшы талкуу өткөзүп беришти. Бул биздин райондун 12 айыл өкмөтүнө 5 миллиондон 11 миллионго чейин акча бөлүнүп, ушул долбоорлор ишке ашуу алдында турат. Бул боюнча Аристин өкүлдөрү кеңири элге түшүнүк берди. Азыр райондук деңгээлде өттү. 15 августтан кийин булар өздөрүнүн графигинин негизинде айыл өкмөттөрүндө өтөт. Анан ушул ар бир айылга чейин жетишет. Бул долбоор ишке ашса биздин райондун аймагында саламаттык сактоо ушул тармагында кыйла маселелер чечилет деген үмүттөбүз. Бул долбоорду биз колдошубуз керек. Окшогон долбоорлор биздин районго көбүрөөк келиш керек. Бүгүн Каракулча районунда райондук администрациянын чоң залында ушу жергиликтүү коомчулукту колдоо долбооруна кошумча каржылоо долбоорунун алкагындагы райондук тегерек стол өткөрүлдү. Бул райондук тегерек стол бүт Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында азыркы күндөрү өтүп аткан райондордо тегерек столдор өтүлүп атат. Ош областында 2 августта башталып, бүгүн Каракулча районунда өтүп атат. Эртең өзгөн районунда өтүп, райондук тегерек столдор өткөрүлүп атат. Буга чейин ар бир Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында област деңгээлде тегерек столдор өткөрүлгөн. Негизги бул долбоордун негизги максаты ошол жергиликтүү коомчулуктун кызмат көрсөтүүлөргө жеткирүүнү, коомчулуктун катышуусун жакшыртуу жана социалдык, экономикалык инфраструктураны өнүктүрүү деген максаты бар долбоордун. Ушул максаттын алкагында жумуштар алып барып атабыз. Долбоор былтыркы 20-жыл башталса, 2021 жылы 1 циклында 3 областтын 50 айыл аймагында жумушун баштап, азыркы күндө жумуштар жүрүп атат. Ал эми калган 100 айыл аймакта, Ош, Жалал Абад, Баткен 100 айыл аймагында июль айынын аягынан баштап облустук, райондук иш-чаралар башталды. Эми кийинки иш-чаралар, кийинки кадамдарыбыз ошол айыл аймагынын деңгээлиндеги тегерек столдорду, андан кийин ар бир айылдарда тегерек стол болушат. Долбоордун процедуралары, ишке ашыруу механизмдери, булардын максаттары, анын катышуучулары, бенефициарларды, анын жыйынтыктарын кантип билүү боюнча, жыйынтыктарын кантип коомчулук менен бөлүшүү боюнча, алардан чыккан жыйынтыктарды анализдөө боюнча иш-чаралар долбоордун алкагында жүргүзүлөт.